Рахмат. Ошол жылдан жылга керектөөчүлөрдүн дагы, абоненттердин дагы жана саны өсүп атат да. Анан бүгүнкү күндө ушул подстанцияларды куруу жагы кандай болуп атат? Азыр подстанция өзүңүздөр билесиздер, акыркы жолу бизде ошол мына датка подстанциясы курулган. Датка подстанциясы эми ал билесиздер, ошол жанагы 500 киловатт линия, кемир линиясы менен кошо, ал жанагы кредиттин эсебинен курулган да. Ал эми биз өзүбүздө андай подстанция курулган жок бүгүнкү күндө. Подстанция курулган жок. Бирок биздин көп подстанциялар бүгүнкү күндө өзүнүн баягы ошол баягы номиналын иштеп атат да. Анан кийин баягы быйыл да кыш көрсөттү, бир-эки подстанциябызда ошол эме ашып, баягы номиналдан дагы ашып кеткен ушул учурлар болду. Бирок аны биз кандай кылдык? Аны ошол жакын турган жанагы вызаемая секционеры деп коет. Ошонун нагрузкаларын, линияларын башка подстанцияга алуу жолу менен ошол ситуациядан чыктык да. Себеби өзүңөр байкадыңыздар, баягы кыш учурунда бир газ да келбей калды. А биздин эми подстанцияларыбыз баягы туруктуу эл колдонгон жүктөмгө ылайыкталган да. Анан кийин ошондой ситуация болуп калганда кыйын болду. Ошондой эле мына майлуу сууда быйыл көрдүңүздөр, бир айга жакын жанагы иштебеди. Анда ошондой болуп атты. Бирок бизде күнү түнү иштеп, ошо улам авариялык өчүү болсо аны түзөтүп аттык. Ошон үчүн бизге ошо подстанция куруу дагы пландарыбызда бар. Биздин пландарыбызда бар куруу. Бирок ошого жанагы финансы жактары болгондо гана анан бизге өзү уруксат берилет. Биз жанагы хозрасчеттук ишкана болгонго байланыштуу ошол азырынча ага биз уруксат ала элекпиз курганга. Жалал Абад электр ишканасы.